بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala бұл majlisibizde эртең кыямат күнү өзүнүн алдына барганда биздин пайдабызга өтө турган majlisтерден, олтуруштардан, сабактардан кылган болсун. Allah subhanahu wa ta'ala Бакара сүрөсүнүн 148 аятында фастабикул хайрат, жакшылыктарга шашылып биринчилерден болуп, сооптуу амалдарды шашып жасагыла деди. Анткени мусулман адам эгерде мүмкүнчүлүк болуп турган учурда сооптуу амалдарды, жакшылыктарды жасап калбай турган болсо, ал жакшылыкты жасабай кечиктире турган болсо, эртең ушундай бир убакыт келиши мүмкүн. Ошол сооптуу амалдарды жасайын деп турса дагы, эмне ошол жакшы иштерди жасай албай калышы мүмкүн. Ошондуктан да Allah subhanahu wa ta'ala бул аятта фастабикул хайрат, сооптуу жакшылык амалдарды шашып жасагыла деди. Дагы Allah subhanahu wa ta'ala Алу Имран сүрөсүндөгү 133, 134 жана андан кийинки аяттарда «Васари'у иля магфиратим мир раббикум», Раббиңердин кечиримине шашылгыла деди. «Васари'у иля магфиратим мир раббикум وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين dedi. Allah subhanahu wa ta'ala bul ayattарда وسارعوا إلى مغفرة من ربكم dedi. Rabbiңердин кечиримине шашылгыла деди. Allah subhanahu wa ta'ala'nın кечиримине мусулман адам кантип шашылат? Алымдар айткандай, Allah subhanahu wa ta'ala'дан истигфар айтып, Аллахтан күнөөмдү кечир деп айтып, истигфарга шашылат. Астагфируллах, Аллахумма гфирли, же болбосо дагы бир ушул сыяктуу Allah subhanahu wa ta'ala'дан истигфар айтып тилей турган зикирлерди, дуаларды айтып. Мусулман адам билбейт анын башына өлүм качан келерин. Качан ага өлүм келечектеги хадистерде келет, мусулман адам качан кантип өлөрүн, канча бул дүйнөдө жашарын билбейт. Ошондуктан да Allah subhanahu wa ta'ala Раббиңердин кечиримине шашылгыла деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, о адамдар дебедиби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Таалага тообо кылгыла, истигфар айткыла, анткени мен бир күндө 100дөн ашуун, 100 ирет же 100дөн да көп истигфар айтам деп. Пайгамбар болгон зат,
Ошондуктан да азыркы аятта Аллах субханаху ва тааля Раббиңердин кечиримине шашылгыла деп атат. Жана ошондой эле мусулман адам Аллах субханаху ва таалянын кечиримине кантип шашылат? Шейх Ибн Усеймин жана башкалар айткандай, Аллахтын кечирими болгон, Аллахтын кечиримине алып бара турган амалдарга шашылат. Мына ушул дагы Аллах субханаху ва таалянын кечиримине, Аллахтын кечирүүсүнө шашылуудан болуп эсептелет. Ошол амалдардын эң негизгиси бул намаз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го, мусулман адам ар күнү 5 убакыт намаз окуп турган болсо, ошол намаздары анын күнөөлөрүн кечирип турат деп. Күнөөлөрүн кечирилүүсүнө себеп болуп турат деп. Жана ошондой эле ошол намаздан алдын алына турган даарат жөнүндө дагы айтты. Мусулман адам даарат алып аткан учурда, ал ар бир мүчөсүн жууп аткан учурда күнөөлөрү төгүлүп турат деп. Акыркы тамчысы тамганга чейин анын күнөөлөрү төгүлүп турат деп. Ошон үчүн шейх бул жерде айтып аткандай, жана башка алымдар айткандай, мусулман адам Аллах субханаху ва таалянын кечиримине ушул эки жол менен шашуусу керек. Айтканыбыздай, биринчиси истигфар айтып, ар күнү ар бир амалдан кийин истигфар айтып. Жана ошондой эле Аллахтын кечиримине алып бара турган амалдарды жасап, Аллахтын кечиримине шашылуу керек. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ dedi. Жана Аллахтын бейишине шашылгыла dedi. Аллахтын бейишине. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Ал бейиштин кенендиги, ал бейиштин кеңдиги асмандар менен жерлердин кеңдигиндей dedi. Arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin деп атат. Ал бейиш таква адамдар үчүн дайынданып коюлган дейт. Таква адамдар үчүн, жөнөкөй адамдар үчүн эмес. Таква адамдарга дайындалып коюлган кеңдиги жер асмандардай болгон бейишке шашылгыла деп атат. Айтканыбыздай, бейишке алып бара турган амалдар бар. Ошол амалдарга шашуу керек. Эгерде шашуу керек болгон нерсе болсо, ал нерсе эмне болуу керек? Ал ошол бизди түбөлүктүү бейишке алып бара турган амалдар болуу керек. Мына ошол амалдарга шашуу керек. Аллах субханаху ва тааля уиддат лил муттақин dedi. Ал бейиш таква адамдарга дайындалып коюлган dedi. Алар кандай? Алардын кандай сыпаттары бар? Алладина юнфикуна фиссарраи ваддарра dedi. Ал адамдар, таква адамдар барчылык болуп турса дагы, жокчулук болуп, кедейчилик болуп турса дагы, мал дүйнөсүнөн сарптап садака кылган адамдар dedi. Вал казиминал гайз. Жана ошол таквалар кимдер? Аллах таала сыпаттап айтып атат аяттын уландысында. Жана ачуусун жута билген адамдар деп атат. Ачуусун жутууну, ачуусун карманууну билген адамдар деп атат таквалар. Вал казиминал гайз вал казиминал гайза вал афина анин нас dedi. Жана адамдарды ката кетирип, кемчилдик кетире турган болсо, кечирүүнү билген адамдар dedi. Таквалар деп ошол таквалардын сыпаттарын баяндап атат. Вал афина анин нас валлаху юхиббул мухсинин. Аллах мухсин адамдарды жакшы көрөт dedi. Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах субханаху ва тааля мухсиндерди жакшы көрөм деп айтып атат. Ал мухсиндер ким? Мухсиндер азыркы аяттын алдында, азыркы бул сөздүн алдында айтылды сыпаттарынан.
Жана ошондой эле мухсиндер эки түрлүү болот. Мусулман адам ошол мухсиндерден болууга аракеттенип жүрүү керек. Мухсинун фи ибадатил халик. Жаратуучу болгон Аллах субханаху ва таалага ибадат кылуудагы мухсин болгон адамдар. Экинчиси вал мухсинун фи муамалатил халк. Халкка эл менен элге мамиле кылып, эл менен мамиле кылганда мухсин болуу керек. Мусулман адам мына ушул эки нерседе мухсин болууга аракеттенүүсү керек. Анткени Аллах субханаху ва таала валлаху юхиббул мухсинин. Аллах мухсиндерди жакшы көрөт деди. Эми Аллах таалага сыйынууда, ибадат кылууда мухсин кантип болот мусулман адам? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баяндап койгон. Ан та'будалла кааннака тарах, фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. Сен Аллах субханаху ва таалага ал затты көрүп турганыңда ибадат кылуң. Мына ушул мухсиндин сыпаты. Аллах таалага ибадат кылуудагы. Фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак. Эгер сен Аллахты көрүп турганыңда ибадат кылууну өзүң алып келе албасаң, ага сен мүмкүнчүлүк таба албай, ал нерсени сен жүрөгүңдө сезе албай аткан болсоң, эмне деп атат? Мени Аллах көрүп турат деген сезим менен ибадат кыл деди. Мына ушул мухсин адамдын сыпаты. Эмне нерседе Аллах субханаху ва таалага ибадат кылууда. Жана ошондой эле мусулман адам айтканыбыздай мухсин болуу керек адамдар менен болгон мамилесинде. Мухсин деген сөз негизи жакшылык кылуучу деген мааниде. Аллах таалага сыйынууда адам кантип жакшылык кылуучу, кантип мухсин болот, аны баяндадык. Ал эми адамдар менен болгон мамиледе дагы мухсин болуу керек. Ал ошол адамдар өзүнө ага кандай мамиле кылууну жактырган болсо, дал ошондой мамиле кылуу. Мына ушул адамдарга мамиле кылуудагы мухсин адамдын шарты. Мухсин болуунун шарты. Аллах субханаху ва таала бул аятта эмне деди башында? Силер Раббиңердин кечиримине шашылгыла, аны баяндадык. Жана кеңдиги асмандар менен жердей болгон бейишке шашылгыла деди. Ал бейиш таква адамдар үчүн. Ал таква адамдар кимдер? Алладина юнфикуна фиссарраи ваддарра. Кыйынчылыкта жана жеңилчилик, барчылыкта нафака кылып, садака кылган адамдар. Вал казиминал гайд. Жана алар айтканыбыздай ачуусун жута билген адамдар. Вал афина анин нас. Адамдарды кечирген адамдар. Валлаху юхиббул мухсинин. Аллах ихсан кылуучу адамдарды сүйөт, жакшы көрөт деди. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү сабагыбыздын темасына байланыштуу Аллах субханаху ва таала бизде эмне деп атат? Шашылгыла сооптуу амалдарга деп атат. Фастабикул хайрат деп. Жана ошондой эле Раббиңердин кечиримине шашылгыла деп атат. Айтканыбызда, эгерде мусулман адам шашылуусу керек болгон нерсе болсо, ал нерсе эмне болуу керек? Бизди бейишке алып бара турган амалдар болуу керек. Эгер антпей турган болсо, мусулман адам азыр келечекте хадистерде келет, ушундай бир абалдар келиши мүмкүн. Ал абалдарда, ошол учурларда эч кандай ошол бейишке алып бара турган амалдарды жасай албай калат. Жасайын деп каалап турат, бирок тоскоолдуктар жаралат. Ар түрдүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслим рахимахуллах чыгарган хадисинде Ан Аби Хурайра радияллаху анхудан келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: Бадиру бил а'мали фитанан ка қита'ил лейлил музлим деди. Түндүн караңгы кечелериндей болгон, караңгы кеченин бөлүктөрүндөй, түндүн караңгы кечелериндей болгон фитналар келүүдөн алдын амалдарды жасап калгыла деди.
шашылып жасап калгыла деди. Бадиру деди. Ал мубадара, шашып жасоо. Кеченин караңгы түндөрүндөй болгон фитналар, азгырыктар келүүдөн алдын амалдарды жасап калгыла деп атат. Алымдар айткандай, караңгы кечедей деген жок. Анткени түндүн өтө адам көрүүсү мүмкүн болбогон бөлүгү болот. Өтө караңгы. Ошондой болгон фитналар, азгырыктар келет деди. Адамды азгыра турган. Ошондой фитналар, азгырыктар келүүдөн алдын амалдарды жасап калгыла деди. Юсбихур раджулу муъминан ва юмси кафиран деди. Ал күндөрдө пенде, мусулман адам эрте менен мусулман абалында болот деди, эрте менен. Ал эми кечинде мусулманчылыктан кайтып кете турган күн болот деди. Шунчалык азгырыктар келет деп атат. Карасаңыз, алымдар шейх бул жерде айтып аткандай, бир эле күн шунчалык катуу деңгей, өтө коркунучтуу абалда болуп, ал динден чыгып кетет деп атат. Эрте менен мусулман эле, кечинде мусулманчылыктан кайтып кафир болуп калат деп атат. Ва юмси муъминан ва юсбиху кафиран деди. Кечинде мусулман болчу деди. Уйкудан алдын кечинде мусулман эле, эрте менен кафирге айланат деди. Шунчалык күндөр, шунчалык коркунучтуу күндөр келет деп атат, фитналар. Ябиу динаху би'арадин минад дунья деди. Динин бул дүйнөдөн болгон арзыбаган нерсеге сатып жиберет деди. Динин алмаштырып жиберет деди, арзыбаган бул дүйнөнүн бир нерсесине деди. Шунчалык коркунучтуу түндүн караңгы бөлүктөрүндөй болгон фитналар келет. Ошол фитналар келүүдөн алдын амалдарды жасап шашып калгыла деди. Субханаллах. Карасаңыз, ошондой фитналар, алымдар айткандай, фитналар ушунчалык деңгээлге жеткире турган фитналар кандай фитналар болушу мүмкүн? Фитнатул же болбосо фитанул хуруб, согуш фитналары болушу мүмкүн. Караңыз, элестетип көрүңүз, эгерде согуш боло турган болсо, тынчтык болбой турган болсо, мусулман адам кандай абалда болот? Амал жасай алабы? Таухидке көңүл бөлө алабы? Үйрөнө алабы? Динди кармана алабы? Суннаны кармана алабы, эгерде согуш болуп турган болсо? Албетте жок. Фитанул хуруб деп ошол бизди ушундай абалга жеткирип кое турган, мусулман адамды азыркы хадисте эскерилип тургандай абалга жеткирип кое турган нерселердин бири фитан, ал кайсыл? Согуш фитналары. Ошондуктан да мусулман адам ар дайым тынчтыкты тиленүүсү керек. Эгерде согуш болуп тынчтык болбой турган болсо, биз динимизди кармана албайбыз. Ибадат жасай албайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчи албайбыз. Бул жерде эскерилип аткандай салих амалдарды жасай албайбыз. Жана ошондой эле фитанул ашшубухат деген бар. Адамды шектентип, күмөнгө салып, дининен же болбосо туура жолдон, пайгамбардын туура жолунан азгырып, адаштырып кете турган шек күмөндүү фитналар. Адамды шекке салып, күмөндөтүрүп, эмне азгырып кете турган фитналар. Ушундай фитналар келиши мүмкүн. Фитналар дегенде алымдар мына ушундайча айтышат. Адам кандайдыр бир кээ бир адамдар тарабынан айтылган фитналарга, шек күмөндүү нерселерге азгырылып, же динден чыгып кетет, же туура жолдон азгырылып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай, 73 бөлүккө бөлүнөт менин үммөтүм. Алардын ошол 73-түн 72-си тозокто болот деп. Ошол 72-синин эмне ошолор тарабынан келген азгырыктарга азгырылып, туура жолдон тайып кетет. Ошол фитану шубухат деп мына ошону айтат. Адамды азгырып, туура жолдон азгырып кете турган эмне фитналар. Бул экинчи түрү. Үчүнчү түрү фитану шахават деп айтат алымдар.
адамдын кумарына, каалоосуна тиешелүү болгон же болбосо адам өзүнүн кумарына ээрчип кете турган, кумарына ээрчитип кете турган азгырыктар. Себеби адам табиятынан же тамак ашына тиешелүү болгон азгырыктарга азгырылышы мүмкүн. Адалбы, арамбы кете берет. Туурабы? Бул адамдын кумарына же болбосо зына сыяктуу ушундай бир арам нерселерге кетет, өзүнүн кумарын кандыруу үчүн. Бул дагы фитналардын түрү. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерде мына ошол маанилерди көзгө тутуп туруп айтып атат. Бадиру бил а'мали фитанан кaqita'il laylil muzlim деп. Түндүн караңгы бөлүктөрүндөй болгон фитналар келүүдөн амалдарды кылып жасап калгыла деп. Келүүдөн алдын. Бул жерде шейх айтып атат. Ошондуктан да пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биздин ар бир намазыбыздын аягында ташаххудду окугандан кийин 4 нерседен сактоосун тиленгиле деген Аллах Тааладан. Аллахумма инни а'уду бика мин азабил кабр, кабырдын азабынан сактооңду. Аллахумма инни а'уду бика мин азабил кабр ва мин азабин нар, тозоктун отунан. Аллахумма инни а'уду бика мин азабил кабр ва мин азабин ва мин фитнатил махьяи вал мамат. Үчүнчүсү, жашоонун жана өлүмдүн фитналарынан сактооңду тилейм деп. Ар бир намаздан кийин ушул дуаны окугула деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Жада калса кээ бир алымдар ушул дуаны ташаххудтан кийин окуу важип дешкен. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ида ташаххада ахадукум фальястаиз биллахи мин арбаин деп буйрук иретинде айтып атат деген. Эгерде силерден бирөөңөр намазын бүтүп ташаххудду окуй турган болсо 4 нерседен сактоо тиленсин деп. Буйрук иретинде. Ошол 4 нерсенин үчүнчүсү ошол. Жашоонун жана өлүмдүн фитнасынан сактооңду тилеймин деп. Фитнадан сактоону тиленүүнү ар бир намаздан кийин окулуучу шарият кылып койду. Бул жерде шейх айтып аткандай. Ва мин фитнатил масихид даджал деди. 4-үнчү сактануу керек болгон, Аллахтан сактоосун тиленүү керек болгон 4-үнчү нерсе бул эмне деп атат? Даджалдын азгырыгынан сактагын деп тиленүү деди. Ан Аби Сирва'a عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. عقبة بن الحارث رضي الله عنه айтып атат, мен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен пайгамбардын артында Мадинада асыр намазын окудум дейт. Фасаллама thumma qama musri'an дейт. Пайгамбар намазын бүтүп салам бергенден кийин шашылып ордунан турду дейт. Шашылып саламдан кийин дароо ордунан турду дейт. Фатахатта риqaban nasi ila ba'd hujari nisaihi. Салам бергенден кийин шашылып, шашкалактап пайгамбар ордунан туруп, адамдардын желкелеринен аттап, шашып, аялдарынын бирөөсүнүн бөлмөсүнө шашып кетти дейт. Адамдардын желкелерин аттап, шунчалык катуу шашты дейт. Фафази'ан насу мин сур'атихи дейт. Шунчалык баттан шашылып кетти. Сахабалар пайгамбарыбыздын шашып кеткендигинен коркуп кетишти дейт. Эмнеге мынчалык катуу шашып пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын желкелерин аттап, катуу саптарды бөлүп кетти деп коркуп кетишти дейт. Фахаража алейхим фара'a аннахум кад ажибу мин сур'атихи. Анан пайгамбарыбыз ошентип шашып барып кайрадан бизге келди дейт. Келип сахабалардын коркуп кеткендигин көрүп, эмне деп айтты? Закарту шай'ан мин тибрин индана факарихту ан яхбисани фаамарту би кисматихи. Равахул Бухари. Пайгамбарыбыз айтты, үйүмдө зекеттин акчасынан болгон бир бөлүкчө, бир кичинекей алтын бар эле, ал таратылып бериле турган. Таратылып берилиш керек болгон зекеттин бир акчасы бар эле, алтындан же күмүштөн болгон бир бөлүгү. Мен ошону калтырып койгон экенмин деди. Үйдө калган экен. Эми ошол үйдө калып
Bir кийинки риваятта келет, бүгүн дагы калып кетпесин деп үйдө, бүгүн дагы туруп калбасын деп шашып барып ошону бөлүп берүүгө буйрук бердим дейт. Бүгүн дагы үйдө калып кетип, мени ошол зекеттин акчасы Аллах субханаху ва тааладан азгырып, факарихту ан яхбисани деп атат. Мени Аллахты эскерүүдөн, сооптуу амалдарга шашылып жасоомдон, амалдарды жасоомдон мени алаксытып койбосун деп, мен ушул нерсени жактырбай шашып барып, ошол зекеттин акчасын өз ээлерине берилүүсүн буйрук берип келдим деди. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жакшылык амалдарга шашуусу. Карасаңыз, намазды бүтөрү менен дароо шашып жөнөдү. Болбосо намазды бүткөндөн кийин, бир аздан кийин барып берсе дагы боло турган амал болчу, алымдар айткандай. Аны кийин деле барып айтып, бөлүп өз ээлерине жеткирип берип коюусун буйруса болмок. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ушундай адам болгон. Азыр бул хадисте айтылып аткандай, ал ошол зекеттин акчасы ошол күнү дагы үйүндө калуусун каалаган жок. Дароо тезден өз ээлерине жетип баруусун каалады. Bir rivayette келип атат, kuntu khallaftu fil bayt, үйдө калтырган болчумун, калып кеткен болчу. Tibran minas sadaqa, садаканын акчасынан болгон, зекеттин акчасынан бир кичинекей бир алтын калган болчу. Fakarihtu an ubayyitahu деп атат. Жанагы айтканыбыздай, бүгүн дагы үйдө калып кетпесин деп мен үйдө калып кетүүсүнөн корктум деп атат. Muttafaqun aleyh bolgon hadiste Cabir radıyallahu anhudan gelet. Kale raculun linnebi sallallahu aleyhi ve sellem yevma Uhud. Uhud soğuşu günü muttafaqun aleyh bolgon hadis Cabir radıyallahu anhudan gelip atat. Sahabalardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Arayta in kutiltu fa ayna ana dedi. O Allah'ın elçisi aytыңызчы, Uhud soğuşu болуп аткан күн айтты. Uhud soğuşu бул ислам тарыхындагы эң эле белгилүү болгон согуштардын бири. Мекке мушриктери мусулмандардан өч алуу үчүн Бадыр согушунда жеңилүүгө кабылышып, алар жеңилишип, мусулмандардан кайрадан өч алабыз деп Мадинага бастырып келишип, Мадинада болгон согуш. Ухуд деген тоонун жанында. Ошол Ухуд согушу болуп аткан күнү сахабалардын бири пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурап атат. Айтыңызчы, о Аллахтын элчиси, эгерде мен азыр могул мушриктердин колунан кайтыш боло турган болсом, өлө турган болсом, фа айна ана, мен кайда болом, кайда барам деп сурады. Эгерде мени өлтүрүп коюша турган болсо, мен кайда барам, менин акыбалым кандай болот деп сурады. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам фил жанна деди. Бейиште болосуң деди. Бейишке киресиң деди, эгерде ушул жерде кайтыш боло турган болсоң деди. Ошондо жанагы сахаба фа алqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Колунда бир нече курма бар эле, бир нече дана болгон курма бар эле, ошол курмаларды таштап салды дагы жанагы согуш майданына кирип кетти дейт. Согуш майданына ошол колундагы курмаларын дагы жебестен таштап салды дагы согуш майданына кирип кетип ошол согуштан шейит болду дейт. Алымдар айтышат, мынаке сооптуу амалга шашуунун мисалы дейт. Сооптуу жакшылык амалдарга, бейишке алып бара турган амалдарга шашылуунун мисалы мынаке дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасы көргөздү дешет. Колундагы курмаларды таштап салды дагы согуш майданына кирип кетти. Ошентип ошол согушта эмне шейит болду деп атат. Дагы муттафакун алейх болгон хадис Бухариде, Муслимде келет. Ан Аби Хурайра радıyallahu anhu قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا dedi. Bir sahaba geldi dagı, Allah'ın elçisi,
садаканын кайсыл түрүнүн сообу көбүрөөк деп сурады. Кайсыл түрүнүн? Алымдар айткандай, кайсыл мезгилде берилген садака абзел деди. Сообу көп болот деди. Алымдар айткандай, бул жерде бул сахаба эмнени берсем сообу көбүрөөк деп сураган жок дейт. Суроонун мааниси кайсыл учурда, кайсыл мезгилде берсем ошонун сообу көбүрөөк болот деп сурады. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ан тасаддака ва анта сахихун шахихун тахшал факр ва та'мулул қина деди. Сенин садака берүүң дениң сак болуп турган учуруңда деди. Ооруп турган учуруңда эмес деди. Мындайча айтканда, анткени адам ооруп ушунчалык катуу ооруда турганда акырет эсине келе баштайт. Ал аянбай баштайт өзү. Акырети көзүнө көрүнө баштаганда, айрыкча өлүм көзүнө көрүнө баштаганда, ал аянбай баштайт да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз сен дениң сак болуп турган учуруңда шахихун жана сенин сараңдыгың көбүрөөк болуп турган учурда деди. Сараң болуп, акчаң өзүңдө калуусун каалап турган учуруңда деди. Тахшал факр деди. Кедей болуп калуудан коркуп турган учуруңда деди. Кедей болуп калуудан коркуп турган учуруңда. Ва та'мулул қина жана сен бай болууну каалап турган учуруңда деди. Бүт эскерип атат. Дениң сак, жана сен ак малды, дүйнөнү жакшы көрүп турасың, кедей болуп калуудан коркуп турасың, бай болууну самап турасың, бай болууну каалап турасың. Мына ушул учурда берген садакаң эң эле сообу көп болгон садака деди. Вала тумхил деди. Сен эми кош көңүл мамиле жасап, садака бербей койбогун деди. Таштап койбо садака берүүнү деди. Хатта ида балагатил хулкум, эгер сен ошондой кыла турган болсоң, ушундай бир доор келиши мүмкүн, сенин жаның кекиртегиңе келип, өлүм көзүңө көрүнүп, өлүм жаның сенин алкымыңа, кекиртегиңе келип турган учурда сен эмне деп айтасың дейт. Ли фуланин када ва ли фуланин када, баланчага мол садаканы берип койгула, мол акчамды, мол дүйнөмдү баланчаларга бергиле деп сен садакаларды, ушундай бир сооптуу амалдарды буйрук берип, садакаларды бергиле деп каласың деди. Ушундай бир күн келет деди, эгерде сен садака бербей жүрө турган болсоң деди. Бирок вакад кана ли фулан, сен антип айтпасаң деле ал ошол баланчаларга калат деди. Башкача айтканда, сен артыңда калган мураскерлериңе калат. Сен аны баланчага, түкүнчөгө деп айтып, осуят кылып, ушундай бир нерселерди жасап, сооптуу амалдарды айтып калбасаң деле, бул эмне деп атат? Сенин мал дүйнөң артыңдагы сенин мураскерлериңе калат деп атат. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне деп атат? Сен ушундай мезгилдерде жанакындай болуп, кедейликтен коркуп турган, дениң сак болуп турган учурда садака берип кал. Мына ошол садаканын эң жогорку даражасы деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде биздин темабызга байланыштуу болгон эмне деп атат? Кечиктирбе, вала тумхил, садака берүүнү, сооптуу амалды, салих амалды кечиктирбей жасап кал деп атат. Эгер сен кечиктире турган болсоң, мисалы садаканы, эртең бир күн келет, ал сенин жаның кекиртегиңе келип калган учур болот. Бирок ал күндө кеч болот деп атат. Садаканын алымдар айткандай, эгерде адам жана каргара тартып дейт го, өлүмдүн кыйынчылыгы жана жаны чыгып кетип бара жаткан учурда, жаны алкымына келип калган учурда садака берсе дагы анын садакасы өтпөйт. Анткени анын өлүм көзүнө көрүнүп турган, жаны чыгып жаткан учуру болот. Ал убакыттагы садака берсе дагы, ал убакытта садакасы дагы, жада калса алымдар айткандай, каргара келгенде тобосу дагы кабыл болбойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты го, Аллах субханаху ва таала өзүнүн пендесинин тобосун ага каргара, жанагы өлүмдүн акыркы учуру, каргара учуру келип калганга чейин кабыл кылат деди го. Эгер келгенден кийин эмне садака кылса дагы, тобо кылса дагы, анын тобосу кабыл болбойт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган,
бизге ушундай бир тоскоолдук учурлар келип калуудан алдын сооптуу амалдарга шашып калуу керек. Сооптуу амалдарга шашып калуу керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслим чыгарган хадисинде колуна жанакы Ухуд согушунун күнү бул дагы колуна кылычты алды дагы кылычын. Мен яхузу минни хада деди. Бул кылычты ким менден алат деди. Кимге берейин, ким алат деди. Кылычын сахабаларга көргөзүп туруп. Ошондо фабасату айдияхум. Бардык сахабалар колдорун сунушту. Мен алам, мен алууга даярмын депчи. Анда ошондой дешкенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Фаман яхудуху бихаккихи." Бул кылычты ким шарты менен кабыл кылат деди. Бул кылыч шарты менен, кылычты ким шарты менен алат деди. Дегенде фахджамал каум дейт. Сахабалар мынтип туруп калышты. Кандай шарты, кандай эмне дегенсип, эмне колдорун сунбай туруп калышты. Ошондо факала Абу Дуджана радияллаху анху сахаба ана ахудуху бихаккихи деди. О Аллахтын элчиси, бул кылычты акысы менен, шарты менен мен алам деди. Мага бериңиз деди. Фаахадаху. Ошол кылычын алды дагы фафалака бихи хамал мушрикин. Кылычты алып согушка катышып, мушриктер менен ошол кылычты колдонуп согушту дейт. Алымдар айткандай, мынаке пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары. Алар ушунчалык сооптуу амалдарга шашып, ушунчалык деңгээлде алар пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөн сооптуу амалдарга шашышкан. Ани Зубайр ибн Ади радияллаху анху айтат: "Атайна Анас ибн Малик радияллаху анху фашакауна илейхи ма налқа минал хаджаж." Зубайр ибн Ади айтат: "Биз Анас ибн Маликке сахабага келдик" дейт. Келип биз Хаджаж деген падыша болгон Умавиттердин доорунда, Хаджаж ибн Юсуф ат-Сакафи деген падыша болгон. Алымдар айткандай, көп зулум кылган, адамдарга көп зулумдарды жеткирген падыша болгон. Мол пайгамбардын сахабасына Анас ибн Малик радияллаху анхуга ошол падышанын зулумдарынан биз арызданып, зулумдарын айтып келдик дейт. Ошондо бул сахаба факала исбиру деп айтты дейт. Сабыр кылгыла, сабыр эткиле, сабыр кыласыңар деп сабырдуулукка буйруду дейт. Себеби бул падыша баарыбызга белгилүү көптөгөн салих адамдарды өлтүргөн. Ушунчалык зулум жеткирген падыша болгон. Эми пайгамбардын сахабасына арызданып келишти. Ушунчалык зулумдарын эскеришип, элдерге жеткирген кыйынчылыктарын, кордуктарын арызданып келишти. Ошондо бул сахаба исбиру деди Анас ибн Малик. Сабыр кылгыла деди. Алымдар айткандай, мынаке башчыларга болгон ишеним. Алар зулум жеткирип турса дагы сабыр кылгыла деди, сабырдуу болгула деди. Фа иннаху ла яти алейкум заманун илля валлади ба'даху шаррун минху хатта талқау раббакум сами'туху мин набийикум саллаллаху алейхи ва саллям. Сабыр кылгыла, анткени кандай заман келбесин, кандай доор келбесин, андан кийин дагы бир доор келет. Алдыңкысынан дагы жаман болгон, оор болгон замандар келет деди. Ошентип жаман доорго карай кете беребиз деди. Бул качанга чейин барат десе, хатта талқау раббакум, силер Раббиңерге жолукканыңарга чейин деди. Шунчалык кыйын күндөр келе берет деди. Сабыр кыласыңар деди. Сабыр кылгыла деди. Сами'туху мин набийикум. Бул хадисти силердин пайгамбарыңардан укканмын деди. Көрдүңүз урматтуу мусулман бир тууган. Мынаке пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабасы ушунчалык доорлор келип, кыйынчылык доорлордун кандайдыр бир мезгилине дуушар болуп, көрүп,
Эмне ошончолук кыйынчылык доорлор келип турса дагы эмне деп атат? Сабыр кыласыңар. Бул нерсени мен силердин пайгамбарыңардан укканмын деп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Термизи рахимахуллах чыгарган хадисте айтат: "Бадиру бил а'мали саб'ан". Жана биздин темабызга байланыштуу болгон 7 нерсе келүүдөн алдын салих амалдарды кылып шашылып калгыла деди. Салих амалдарды шашылып жасап калгыла деди. Эгер антпей турган болсоңор, силерге 7 нерсе келет деди. 7 бале келет деди мындайча айтканда. Кайсыл? Хал тантазируна илля фақран мунсиян деди. Силерге унуттуруп коюучу жакырчылык келет деди. Эгерде салих амалдарды жасап шашып калбасаңар деди. Алымдар айткандай, жакырчылык дагы адамды туура жолдон тосот. Кедейчилик дагы. Туура байлык азыр келет, байлык дагы, кенен жашоо дагы, байлык дагы адамды чектен ашыргандай. Эмне деди? Хал тантазируна илля фақран мунсия. Силер эмне адамды унуттуруп кое турган, Аллахты унуттуруп кое турган, динин унуттуруп кое турган, адам өзүн унуттуруп кое турган эмне жакырчылыкты күтүп атасыңарбы деди. Башкача айтканда 7 нерсенин биринчиси ошол унуттуруп кое турган, Аллахты унуттуруп кое турган эмне деп атат? Жакырчылык деди. Ау кыйнан мутгыян деди. Чектен ашыра турган байлык келет деди. Экинчиси. Адам байлык келген учурда көп нерседен азгырылат эмеспи? Жада калса сабактар болобу, мечит болобу, мечиттерге мүмкүн жума намаздарга барып, анткени байлыгы аны азгырат. Ошондой байлыктар келип калышы мүмкүн, ошол байлыктар келүүдөн алдын салих амалдарды жасап калгыла деп атат. Ау марадан муфсидан деди. Адамды буза турган оору келип калуудан алдын деди. Адамга оору келгенде дагы адам эмне кылат? Эч нерсе менен жумушу жок болуп калат, эч нерсе менен иши жок болуп калат. Адам өзү менен алектенип калат, салих амалдарды жасабай калат. Эгерде адам ооруй турган болсо, ал анын ою эмнеде болот? Ошол оорумдан айыксам деп айыгуунун жолун издеп калат. Жада калса билебиз го, өтө катуу ооруларга кабылган учурда адам арабызда көрүп жүрөбүз. Ошол оорусунан айыгуу үчүн диндеги жок арам жолдорду баса баштайт. Мына ошол нерсени айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Адамга оору келгенде негизинен мусулман адам Алла субханаху ва тааляга сабыр кылып, Кудайдан сабырдуулук тилейт да, шүгүр келтирет да, мунун дагы мага жакшылыгы бар деп. Бирок ушундай оорунун түрү келет, адамды бузуп кое турган. Мисалы үчүн ушунчалык кээ бир адамдар болот, ушунчалык катуу ооруган учурда ал адам диндеги кайтарылган ширк амал болсун, ширк бакшыларга, көз ачыктарга бара баштайт, оорусунан айыгуу үчүн. Жок, бул динде жок десең жок, мазарларга бара баштайт. Мазарларга барып, кан чыгарып баштайт. Же болбосо бидат амалдарга барып баштайт. Ошентип жада калса жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, дининен чыгарып жибере турган амалдарга барып алат. Эмне себептен? Оорусу күчөп, ушундай бир катуу ооруга кабылып калгандыгы үчүн. Ошон үчүн мусулман адам Алла субханаху ва таалядан тиленүү керек. Эгерде сен мага оору берсең, ошол ооруга кошо сабыр дагы бергин деп. Мага оору берсең, мени бузуп жибере турган, сенден узакташып, диниңден чыгарып жибере турган оору бербегин деп. Анткени оорунун мына ушундай түрү дагы бар, урматтуу мусулман бир тууган. Ау хараман муфнидан деди. Же болбосо адамга ушунчалык адамды элжиретип бузуп кое турган эмне карылык келет деди. Картайган кезде кээ бир адамдар картайган кезде бузулат. Буза турган карылык бар. Айткандай, муну баарыбыз көрүп жүрөбүз.
Қарыған кезде, қартайып қалған кезде бұзылған адамдар бар. Ошоны ескертіп атат пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой доор келип калуудан алдын салих амалдарды жасап калгын деп. Барыбызга белгилүү. Башка хадистерде дагы келет го. Мусулман адамдын жаш жигиттин бузулуусу жаман. Бирок картайган адамдын бузулуусу андан да жаман депчи. Картайгандык эмне ушундай бир түрү болушу мүмкүн картаюунун. Ал ошол эмне чектен ашырып бузукулукка түртө турган карылык. Алла субханаху ва таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы тиленип Аллах тааладан суранат эле го, ошондой доорго мени жеткирбегин деп. Мага өмүр берсең дагы мени ошол бузулуп кала тургандай, мен эч бир амалды жасай албай, бирөөлөргө көз каранды болуп, кор болуп кала тургандай карылыкты бербегин депчи. Ау маутан мужхизан деди. Кокустан келүүчү өлүм деди. Эмне ошол өлүмдү күтүп атасыңарбы деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ухал тантазируна маутан мужхизан деп атат мындайча айтканда. Силер кокустан келе турган, кокустан силердин жаныңарды алып кете турган өлүмдү күтүп турасыңарбы деди. Жети нерсенин бирин эскерип атат. Анткени мусулман адам билбейт анын башына өлүм келүүсүн, качан келүүсүн. Билбейбиз азыр биз ушул жерден чыккандан кийин канча жашайбыз, канча өмүр сүрөбүз, эмне амалдарды жасайбыз, кандай амалдарды жасайбыз биз билбейбиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, кокустан келүүчү өлүм, кокустуктан келүүчү өлүмдөн алдын эмне? Салих амалдарды жасап калгыла деп атат. Ауид даджал фашарру qaibin yumtadar деди. Күтүлүүчү нерселердин эң жаманы болгон, коркунучтуусу болгон даджалды күтүп атасыңарбы деди. Даджал. Аллах субханаху ва таала жараткан заттардын бири. Рубубияны өзүнө эмне кылат кыяматта ал? Кыяматка жакын. Мен тирилтем, мен жан берем, мен өлтүрөм деп туруп эмне ушундай амалдарды жасай турган даджал чыгат. Анын маңдайында кафир деген жазуусу болот. Ар бир ыймандуу адам окуй алат деген. Анын азгырыгы өтө коркунучтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, кайсыл пайгамбар келбесин өзүнүн коомун ошол даджалдын азгырыгынан эскертип кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жерде айтып атат, силер эмне ошол даджалды күтүп турасыңарбы деди. Ошол даджал келүүдөн алдын сооптуу амалдарды жасап шашып калгыла деди. Ал даджал хадистерде келгендей асманга буйрук берсе жаан жайт. Ушунчалык азгырыгын көргөн кезде билбейм, алымдар айткандай азгырыла турган адамдар өтө көп болот. Элестетиңиз, сиз жаан жадырган болсо ким ишенбей коюшу мүмкүн? Ким азгырылбай коюшу мүмкүн? Албетте ыймандуу адам азгырылбайт. Бирок ыйманы алсыз, жалгандан ыйман келтирип, ушундай бир абалда болгон адамдар азгырылат. Жерге буйрук бере турган болсо, жер өзүнүн эгиндерин өстүрөт. Буйрук берет, өсүп чыгат. Элестетиңиз, канчалык чоң азгырык болот бул. Ошол даджалды күтүп атасыңарбы деди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ауиссаа деди. Же болбосо кыяматты күтүп атасыңарбы деди. Мына ушул жети нерсени эскерди. Ушул жети нерсе келүүдөн алдын сооптуу амалдарды жасап калгыла деди. Эмне? Кедейчилик, жана ошондой эле чектен ашыруучу байлык, жана оору, төртүнчүсү карылык, бешинчиси эмне өлүм деп атат. Алтынчысы даджал, жетинчиси кыямат деди. Ушул жети нерсе келүүдөн алдын сооптуу амалдарды жасап калгыла деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дагы бир хадисинде келет, имам Муслим рахимахулла чыгарган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Хайбар согушунда ушул хадис менен аяктайбыз. La u'tiyanna hadhihi ar-raya rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allahu ala yadayhi dedi. Хайбар согушу күнү желекти, мусулмандардын желегин мен бул желекти деди
bir адамга берем деди, тапшырам деди. Ал адам Аллахты жана анын элчисин жакшы көргөн адам деди. Ушул желекти тапшырам деди, ошол адамга карматам азыр деди. Яфтахуллаху аля ядайхи деди. Ошол адамдын башчылыгында, мен желек бере турган адамдын башчылыгында Аллах Таала бүгүн бизге жеңиш берет деди. Жеңишти берет деди. Ошондо Умар радиаллаху анху айтат, пайгамбар жанакы сөзүн айткан учурда мен ошол желекти алууну каалап, башчылыкты каалап кеттим дейт. Ошол сөзүн айткан кезде. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күбөлүк берип атат. Ал адам Аллахты жана анын элчисин жакшы көргөн адам деп. Аллах ошол адамдын башчылыгында бүгүн бизге жеңиш алып келет деп күбөлүк берип атат. Башка бир риваятта келет, ва юхиббухуллаху ва расулуху деп. Жана ал адамды дагы Аллах жана анын элчиси жакшы көрөт деп. Аллахты да жакшы көрөт, элчисин да жакшы көрөт. Жана ошондой эле Аллах дагы жана анын элчиси дагы ошол адамды жакшы көрөт. Умар айтып атат, Умар радиаллаху анху, мен ошол желекти алгым келип, башчылыкты ушул пайгамбардын сөзүн уккан кезде ошол кезде жактырып калдым дейт, башчы болууну. Фастасаварту лаха раджаа ан уд'a лаха дейт. Монтип мен өзүмдү көргөздүм деп атат. Өзүмдү көргөздүм, пайгамбар мени чакырып мага бере экен дегенсип мен өзүмдү көргөздүм дейт да. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям окуя узун, Али радиаллаху анхуну чакырып, Али радиаллаху анхуга карматат. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имши дейт. Желекти мусулмандардын желегин колуна карматып, имши вала талтафит дейт. Бул желекти кармагындагы басып жөнөйсүң, эч жака кайрылба дейт. Эч жака бурулуп карабагын дейт. Түз кетесиң дейт. Хатта яфтахиллаху алейк дейт. Эч жака бурулуп карабагын, Аллах сага жеңиш бергенге чейин дейт. Ушинтип жүрөсүң дейт. Ошондо фасара алиюн шай'ан сумма вакафа. Али радиаллаху анху ошол желекти кармап туруп бир аз жүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды калчайып карабастан эмне деп айтат? Фасараха я Расулаллах аля маза уqatilun нас. Пайгамбарыбыз айтты да, желекти кармайсың, согуш майданынын акырындан барасың, эч жака кайрылып карабагын деп. Бир аз жүрүп туруп пайгамбарыбызга кайрылып дагы карабастан эмне деп атат? О Аллахтын элчиси деп үнүн бийик көтөрүп туруп, эмненин негизинде алар менен урушайын, эмненин негизинде алар менен согушайын деп сурайт. Артын дагы карабастан. Карабай туруп, себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям карабагын деген. Алымдар айтат, мынаке пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сахабасы салих амалга буйруду, дароо шашып пайгамбар айткандай киришти. Жана ошол киришкенде дагы пайгамбар көргөзгөндөй жасап атат дейт. Бурулуп караба деди, карабай туруп алды. Анан артына карабастан эле эмне деп атат? Мен аларды эмнеге чакырайын? Эмненин негизинде алар менен урушайын деп сурап атат, кыйкырып туруп, үнүн бийик көтөрүп туруп. Ошондо Аллахтын жалгыздыгына чакырасың аларды. Аларды менин пайгамбар экендигиме күбөлүк берүүгө чакырасың деп туруп жанакы эки келмени айтат. Алымдар айтат, урматтуу мусулман бир тууган, мынаке пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын сахабалары ушунчалык деңгээлде салих амалдарга шашылып алар кечиктирбестен жасашкан. Биз дагы ошолордой болгонго аракет жасашыбыз керек. Салих амалдарды сиз, урматтуу мусулман бир тууган, азыр мүмкүнчүлүк болуп турабы? Кандай амал болбосун, азыр жасоо керек. Чындыгында, мисалы бизге жанакындай нерселер келбесе дагы, бизди азгырып кое турган. Бирок карап көрүңүз, алымдар айткандай, эгерде мусулман адам жөн эле күнүмдүк окуй турган Куранын, күнүгө окуп тура турган Куранын бир аздан кийин, бир сааттан кийин окуйм иншалла деп, бир аз эле телефонуна азгырылып кете турган болсо болду, аны окуй албайт. Кечиктирди. Ал жанакы мүмкүнчүлүктөн окуй турган убагынан кечиктирип койду. Эми алымдар айткандай, бул адам эми аны окуй албайт. Ал амалынан кур калды. Анткени ал ошол өз убактысында жасап калган жок.
Эми элестетиңиз, бул Куран окуп, мындай кээ-бир амалдар мында турсун, ыйманга келбей ыйманды кечиктирип аткан болсо, таухидке келбей таухидти, Аллахтын жалгыздыгына болгон ишенимге умтулбай кечиктирип аткан болсо, намазды кечиктирип аткан болсо, бул жердеги кээ-бир кескерилген нерселер булар жөнөкөй парыз ибадаттар эмес. Жөнөкөй артыкчылыгы чоң болгон, сообу чоң болгон амалдар. Ал эми парыз болгон ибадаттарды кечиктирүүчү, аларга шашылуу бул парыз, урматтуу мусулман бир тууган. Биз ушунчалык деңгээлдебиз, жада калса парыз намазыбыз кечигип кетип аткан болсо да көңүл бөлбөйбүз. Убактысы чыгып кетип аткан болсо дагы көңүл бөлбөйбүз. Ошентип убактысы чыгып кетет. Ошентип ал 2 намазы, кээде 2-3 намазы калып кетиши мүмкүн. Же болбосо андан кийин жамаат намазы кечигип ушинтип отура берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жада калса өзүнүн сахабаларынан жанагы сапка тизилүү бар го намазда. Ошол сапка тизилип атканда бир аз кечигүүнү байкап калат. Акырындан сапка тизилип атышканын баамдап калат дагы, пайгамбарыбыз көрүп туруп айтат. Тақаддаму дейт. Тақаддаму. Келгиле алдыга тургула, саптарды түздөгүлө, келгиле алдын тургула дейт. Анан айтат. Ла язалу каумун ятааххарун. Кээ-бир адамдар кечигип, амалдарды кечиктирип, саптарда турса дагы кечигип олтуруп, хатта юаххирахумуллах дейт. Ошентип Аллах аларды бейиштен кечиктирип коет дейт. Ушунчалык эле сапка тизилүү, намазда сапта туруу эмне деген амал бул? Бул анчалык деле мүмкүн биздин көз карашыбызда анчалык деле жанакы соопторго шашылуу деген нерседен кийинки турган нерсе да. Бул баарыбызга белгилүү. Бирок ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Кечикпегиле, келгиле алдын тургула, саптарды тегиздегиле, бириңдин артыңан бириң тургула деп туруп айтат. Кээ-бир адамдар кечигип жүрүп, Аллах аларды бейишинен кечиктирип коет деп. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, биз ошол бүгүнкү сабагыбыздын темасы болгон эмне жакшылыкка, сооптуу амалдарга кечиктирбей, шашылып жасап калууга катуу умтулуп аракет кылышыбыз керек. Эгерде мусулман адам антпей турган болсо, жана хадистерде, жана башка хадистерде келгендей азгырылат. Өлүм качан келишин билбейт. Азгырык качан келишин билбейт. Качан келип ага азгырык келип калышын билбейт. Ошентип бир убакыттар келет, жанагы айтканыбыздай. Мисалы, оору келиши мүмкүн. Хадисте келгендей ал адам ошол оорусу менен алектенип жүрүп бул дүйнөдөн өтүп кетет. Ошондуктан алымдар айткандай, мусулман адам ошол өмүрүн ар күндүк жашоосун биз ойлобойлу, биз мисалы 10 күндөн кийин, 1 айдан кийин, 1 жылдан кийин жасайм деп, жок, андай эмес. Биз ар бир күнүбүздү карашыбыз керек. Умар радиаллаху анху айткандай, биз ар бир күнү өзүбүздү суракка алышыбыз керек. Мен бүгүнкү убактымды эмне менен өткөрдүм? Бир динимдеги бир илимге ээ болдумбу? Аллахтын китебинен канча аят окудум? Пайгамбардын сүннөтүнөн эмнени окудум? Кандай салих амал жасадым? Бүгүнкү күнүмдүн амалы менде кандай болду? Айырмасы барбы кечеги күнүмдөн? Себеби Умар радиаллаху анху айткандай, эмне биз эгерде мынтпей турган болсок, эртеге биз өзүбүз суракка тартыла турган күндөр келет. Кыямат күнү. Ошон үчүн айтты го, силер хасибу анфусакум кабла ан тухасабу деп. Силер суракка тартылуудан алдын, силерди Аллах эсепке тартуудан алдын, силер өзүңөр суракка алгыла деп. Биз ар бир күнүбүздү эстеп туруп, кечинде алымдар айткандай, инсан Раббиси менен жалгыз калып, мен бүгүн эмне амал кылдым? Эмне туура эмес амалдарды жасап алдым? Ошолор туурабы, туура эмеспи? Оңдошум керекпи? Же туура амалбы, ошонун үстүндө бекем болушум керекпи деп өзүн өзү суракка тартуу керек. Вазину а'малакум кабла ан тузану деди. Амалдарыңарды өлчөгүлө, таразага тарткыла деди.
Али радиаллаху анху айткандай айтты го, бүгүн амал бар, сурак жок деп. Адам жаман амалды деле жасай берет, анын сурагы жок, жазасы берилбейт. Эмне деди? Бүгүн амал кылуу бар, адам каалаган, пенде өзүнүн каалаган амалдарын жасай берет деди. Сурак жок бүгүн деди. Бирок эртең, келечекте ушундай күн келет, амал жок болгон. Амал жок болот ал күнү, бирок сурак боло турган күн келет деди. Ошондо сөзүнүн аягында айтат: силер бул дүйнөнүн уулдары, бул дүйнөнүн балдары эмес, акыреттин балдары болгула дейт. Башкача айтканда, бул дүйнөнүн адамдары эмес, силер акыреттин түбөлүк жашоонун балдары, адамдары болгула дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, биз ар күнү айтканыбыздай дагы кайталап айта турган болсок, өзүбүздү өзүбүз суракка тарталы. Күндөрүбүздү, убакыттарыбызды тартиптейли. Эгерде күнөө иштерди жасайбызбы, тобо кылалы, таштайлы. Сооптуу амалдарды жасап атабызбы? Сооптуу амалдарды уктукпу? Темабызда айтып тургандай, эмне ошол амалдарды шашып жасап калалы. Аллах субханаху ва тааля фастабикул хайрат деди. Эсибизге салып калалы жанакы биринчи аятты. Жакшылык амалдарды озуп, бири-бириңерден озуп жасап калгыла деди. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Rabbingердин кечиримине жана кеңдиги жерлер менен асмандардай болгон бейишке шашылгыла деди. Ошол биз шаша турган нерсебиз ошол бейиш болуу керек. Бейишке алып бара турган амалдар болуу керек. Аллах субханаху ва тааля баарыбызга жардам берсин. Валлаху алам. Ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммад وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.